Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык 2 балбан Казакстандагы мелдеште алтын утту. Кыргызстандык эркин күрөш боюнча балбандар Алмазбек Смамбеков менен Алибек Осмонов Тараш шаарында Казакстанда өткөн Динмухамед Кунаевдин жаркын элесине арналган эл аралык мелдеште алтын медалга ээ болушту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Алмаз Мамбеков 57 кг салмакта жана Алибек Осмонов 70 кг салмакта күч сынашышкан. Алар финалдык беттеште казакстандык атаандаштарын жеңип алтын медаль утушту. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Жеке ишкер жаңы үй салып берди. Алай район Жушолу айыл өкмөтүнүн тургуну жеке ишкер Мирлан Ажигитовдун демирчүлүгү менен өзү туулуп өскөн коммунизм айылына көп балалуу аз камсыз болгон Баатыр эне Өктөм Анарбаевага бардык шарттар менен үй салып берди. Аталган саамалыкка Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Азамат Кожоманбетов, айыл өкмөт башчысы жана айыл тургундары катышты. Район башчысы жана айыл аксакалдары Өктөм Анарбаеваны куттуктап, жеке ишкерлерге ыраазычылык сөздөрүн айтышып, ак батасын беришти. Аталган үй 4 бөлмөдөн туруп, ички ажатканасы, жуунуучу жайы бардык шарттары менен демөөрчү тарабынан курулуп пайдаланууга берилди. Алар райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясы жана Жошол айыл өкмөтүнүн башчысы жеке ишкер Роял курулуш компаниясынын башчысы Айжигитов Мирлан Таштемировичке терең ыраазычылык билдирет деп айтылат маалыматта. Бишкекте аял киши үй сатып алам деп $29 000 шылуунга алдырып жиберген. Бишкектин тургунунан $29 000 алып алдап кеткен деп шектелип 34 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой 1-ноябрда милицияга аял киши арыз менен кайрылган. Ал билдиргендей, быйыл 29 сентябрда ТТ аттуу аял Мурасордо конушундагы тамын сатам деп $29 000, 2 590 000 сом алып алдап кеткен. Ал эми үйүн башка адамдарга сатып салган. Аталган факт каттоого алынып, кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү катар 34 жаштагы ТТ аттуу аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Милиция шектүүнүн кылмыштуу аракеттеринен жабыр тарткандар болсо 0500 03 03 05 же 102 номерине кабар берүүнү суранат. Былтыр өлкөдө кинотеатрларга 2 миллиондон ашык көрүүчү барган. Кыргызстанда 46 кинотеатр иштейт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка караганда кинотеатрлардын көбү Бишкекте 12 жана Чүй облусунда 8 жайгашкан. 2022-жылы өлкөдөгү кинотеатрларда 217 000ден ашык сеанс көрсөтүлүп, көрүүчүлөрдүн саны 2 миллиондон ашканын белгилей кетсек, 2 миллион көрүүчү 2 миллион киши деген маанини туюндурбайт. Анткени бир эле адам кино көрүүгө бир нече жолу барган болушу мүмкүн. Биз алдык, аманатыңыздарды Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар дагы да ыхсан кылып жардамыңыздарды аябай берүүңүздөрдү суранат элем. Азыр ушул Стамбул шаарына Түркияга кетүү үчүн дагы $12 000 каражат жетпей турат туугандар. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, жардамыңыздарды аябай ошо Элханга деген ыхсаныңыздарды токтотпоңуздар. Болушунча кайдыгер карабай жардамыңыздарды бериңиздер туугандар. Дагы деле кайдыгер карабайт деп ойлойбу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Эми $12 000 калды, буюрса калганы чогулду. Дагы деле болсо кол сунат деп ойлойм сиздерге. Алла ыраазы болсун. Рахмат силерге, кыргыз эли. Да кичине болсо да кайдыгер карабай берип туруңдарчы. Орум айыгып кетсин. Төө ашууда өрттөнгөн унааны өчүрүшкөн экинчи милиционер көз жумду. Бишкек Ош жолунда төө ашуунун ичинде
күйүүчү май ташыган унаадан чыккан өрттү өчүрүүгө жардамдашып жатып жараат алган экинчи милиция кызматкери Орозмамат Акуналиев көз жумду. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Белгилүү болгондой 27 октябрда Кызыл Кыя шаардык милициясынын кызматкерлери 30 жаштагы капитан Орозмамат Акуналиев менен 41 жаштагы майор Дилмурат Шамшиев иш сапардан келе жатып, өрттөнүп жаткан унааны көрүп калган. Алар унаанын айдоочусун өрттөн куткаруу үчүн токтоп, жардам берип жатканда жараат алып ооруканага түшкөн. Майор Шамшиев 1 ноябрда каза болгон. Маалыматка караганда Орозмамат Акуналиев Кызыл Кыя шаардык милициясында тергөө кызматынын улук тергөөчүсү кызматында иштеген, милициянын капитаны болгон. 30 жаштагы Орозмамат Акуналиевдин артында 2 уул, 1 кызы калды. Орозмамат Акуналиев 1993-жылы 12 мартта Ош облусунун Ноокат районунун Кулатов айылында төрөлгөн. Ал Ийимдин Алиев атындагы академиясынын бүтүрүүчүсү. Өзгөн Ноокат райондук жана Ош облустук милициясында кызмат өтөп, 2021-жылдан бери Кызыл Кыя шаардык милициясында тергөө кызматынын улук тергөөчүсү болуп үзүрлүү эмгектенип келе жаткан деп айтылат маалыматта. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Орозмамат Акуналиевдин үйү бүлөсүнө, бир туугандарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Эскерте кетсек, 27 октябрда Бишкек Ош жолунун 96-чакырымында төө ашуунун ичи күйүүчү май ташыган унаа оодарылып кетип өрттөнгөн. Жолдо бараткан унаалардагы адамдар өрттү өчүрүүгө жардам берүү үчүн токтогон бир маалда күйүүчү май ташыган унаанын цистернасы жарылып, өрт жакын жерде турган унааларга өтүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 адам жабыркап ооруканага түшкөн, алардын экөө Баткен облустук милициясынын кызматкерлери болгон. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шелиги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттер туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Баткенде мечиттин имамына достору унаа белек кылышты. Баткен районуна караштуу Тажикстан менен чектешкен Кызылбел айылынын имамы Жусупбек Кудайбардиевке жергиликтүү айылдын 1985-жылы туулган тургундары акча чогултуп, Nexia үлгүсүндөгү автоунаа белек кылышты. Биз 1985-жылы туулган айылдын тургундары буга чейин да соопчулук үчүн кайрымдуулук иштерин уюштуруп, айыл колубуздан келишинче кызмат кылып келебиз. Бүгүн имамыбыз Жусупбек Кудайбердиевдин айыл үчүн кылган эмгектерин баалап, айрыкча жаштарды иман жолуна чакырып, адеп акылыкка үндөп келгендигине ыраазычылык катары унаа белек кылууну чечтик деп билдиришти имамдын достору. Өзгөчө кырдаал министрлиги тойканаларга өрт коопсуздугун сактоо тууралуу эскертип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдөгү тойканалардын кожоюндарына өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Анда көп учурда фейерверктер, электр зымдары, тез күйө турган материалдардан жасалган буюм тайымдар өрт кырсыгына себепчи болоору жазылган. Ресторан, кафелердин жана ашканалардын администрациясы залдын ашыкча толуп кетишине жол бербеши керек. Газ баллондор менен иштеген жылыткычтарды, күйүүчү май иштеген тамак даярдаган жабдууларды
чараларды колдонууга таптакыр тыюу салынат. Адамдарды эвакуациялай турган өткөл бош калтырышы зарыл. Алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен камсыз кылынып, кызматкерлер эвакуациялык жолдордо кырсык учурундагы алгачкы коопсуздук эрежелерин так билүүсү кажет деп жазылган маалыматта. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда кафе, ресторан, тойканалардын жалпы саны 15 миңден ашат. Мындай жайлардын көбүндө күз айларында бери дегенде 3 жолу ондогон, жүздөгөн адам чакырылган ар кандай иш-чаралар өтөт. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин билдиришинче, Кыргызстанда былтыр өрттөн 30 адамдын өмүрү кыйылган, жалпысынан 3194 өрт кырсыгы катталып, материалдык чыгым 3 миллиард сомдон ашкан, 31 адам куткарылып, 52 миллиард сомдук мүлк сакталып калган. Кызамык күч. Дарыгерлер ата-энелерди балдарын өз убагында эмдөөгө чакырышат. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында бүгүн кызамык менен ооругандар үчүн кошумча бөлүм ачуу пландалууда. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Анын айтымында, учурда ооруканада кызамык менен ооруган 78 бейтап дарыланып жатат. Дагы 17 адамдын аталган илдетке чалдыкканы тактала элек. Диагноз аныкталбаган бейтаптарды да бөлүп жатабыз. Алар өзүнчө жатышат, ошондуктан көп палаталарды ээлешет, деди Гүлжигит Алиев. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги кызамык менен ооругандардын көбөйүшүнө байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал катаалдашканын билдирген. Республикалык эмдөө борборунун маалыматы боюнча, жыл башынан бери 3000ге жакын адам кызамык менен ооруп, алардын көпчүлүгүн 4 жашка чейинки балдар түзгөн. Эң көп Бишкек жана Ош шаарларында, Ош жана Чүй облустарында катталган. 9 айдан 7 жашка чейинки балдар арасында кызамык жана кызамыкка каршы кошумча эмдөө кампаниясы уланууда. Дарыгерлер ата-энелерди балдарын өз убагында эмдөөгө чакырышат. Бул балдар жааматтарында эпидемиянын алдын алууга жана чоңдорго жугуу коркунучун азайтууга мүмкүндүк берет. Жогорку соттун төрагасы судьяларды мыйзам бузууларга жол бербөөгө чакырды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьяларды мыйзам бузууларга жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Жалал Абад облусунун жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялары менен болгон кеңешмеде билдиргенин Жогорку соттун маалымат кызматынан кабарлашты. Жалал Абад шаарындагы сот адилеттик үйүндө өткөн иш-чарага Жогорку соттун төрагасынын орун басары Шерал Камчыбеков жана Жогорку соттун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы Сулайманкул Атакулов катышкан. Замирбек Базарбеков өз сөзүндө мыйзамдын талаптарын жана нормаларын так сактоо зарылдыгына токтолуп, соттор тарабынан коррупциянын алдын алуу жана процессуалдык мыйзам бузууларды жоюу маселесине өзгөчө көңүл бурган. Ошондой эле сот тутуму өзүн өзү тазалоо ишин уланта тургандыгын белгилеген. Төрага сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүнү тапшырган. Ал баса белгилегендей, мамлекет башчы бүтүндөй сот системасына чоң көңүл бурат. Соттор үчүн имараттар жана кызматкерлер үчүн кызматтык турак жайлар курулуп жатат. Айлык акы көтөрүлдү. Кеңешменин жүрүшүндө Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Бакыт Сарбаев Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине ыйгарым укуктарынан баш тартуу туурасында арыз жазганы белгилүү болгон. Жыйындын соңунда төрага Замирбек Базарбеков Фемида өкүлдөрүн келе жаткан тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү менен куттуктап, иштерине ийгилик каалап, айтылган маселелер боюнча ар бир сотто аппарат кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган.